Кызмат мамлекеттик мекемесинин IT блогу дээрлик 17 жылдан бери биринчи жолу заманбап кеңсеге ээ болду. Салтанат президент Садыр Жапаров жана анын иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевдин катышуусунда болуп өттү. IT адистери буга чейин ижарага алынган мекемелерде иштесе, эми жеке өзүлөрүнүн кеңсесине ээ болуп отурат. Урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде кызмат мамлекеттик ишканасы иш башкармалыкка өткөн 2024 октябрь айында. Ошондон кийин эң биринчи кезекте биз ушул кызмат мамлекеттик ишканасынын программисттерине ушул шарт түзүү боюнча бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин тапшырмасын биз толук кана аткардык. Бардык ушул программисттерге толук кандуу шарттар түзүлдү. Май айынан баштап бул тиркеме түндүк тиркемесинде иштеп баштайт. Мунун бардыгы жасалганы биздин урматтуу президентибиздин берген тапшырмасына ылайык жарандарыбызга, биздин жашоочуларыбызга мындай шарт түзүп берүү, жеңилдик болсун деген. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2024 жылы бүгүнкү күндө мына бир күндө 2000ге жакын очеред сондордо очередке турган жарандарыбыз көрүнүп аткан болсо, мына ушул электрондук тиркемелер иштелип чыгып кирген сайын мына бүгүнкү күндө 1500–1600ге чейин мына түшүп калды. Мамлекет башчысына учурда кызмат мекемеси тарабынан жарандар үчүн санариптик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган чаралардын комплекси көрүлүп жаткандыгы маалымдалды. Түндүк тиркемесинде ID картага онлайн арыз берүү, жашаган жери боюнча каттоо, ошондой эле мүлктү камсыздандыруу боюнча кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгү ишке ашырылат. Офисибизди Айгрантта болчу. Бияка бүгүн келдим иште. Сонун экен, жакты. Условиялар жакшы экен. Бүт жаңа оборудованиялар беришти. Ошо кубанычтамын. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев маалымдагандай, жаңы онлайн сервистерди киргизүү, кибер коопсуздуктун деңгээлин жогорулатуу жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү процесстерин оптималдаштыруу жарандардын мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүсүн кыйла ыңгайлуу, ачык айкын жана оперативдүү кылууга багытталган. Нуриза Осмонова, Жумабек Нугоев, 7 канал.